Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые медицинские работники нашей страны. Я вам обращаюсь в качестве председателя Ассоциации молодых врачей. Целью нашей ассоциации является помощь нашей системе здравоохранения. Как вы знаете, в нашей системе здравоохранения очень много проблем, и их мы сможем решить только вместе. Вместе наша сила. Вступайте в Ассоциацию молодых врачей. И желаем активного участия, здоровья и успехов. Молодые, зовем наше будущее. Урматтуу кесиптештер, урматтуу медицина кызматкерлери. Биздин өлкөбүздүн саламаттык сактоо системасында көп көйгөйлөр бар. Мен Элзар Токтоназаров, жаш дарыгерлер коомунун башчысы катары сиздерди биригүүгө чакырам. Күч бирликте. И мне очень приятно, что Киргизстан остался не в стороне от этих тенденций. Со своей стороны Казахстан, как сосед и партнер, готов оказывать любую посильную помощь и содействие в этом нелегком деле. Хочу пожелать киргизским коллегам успехов на этом пути. Я думаю, что нам еще будет очень много тем совместных для обсуждения и взаимодействий для дальнейшего развития. Спасибо за внимание. Ассоциация молодых врачей ушул топко чоң рахматыбызды айтабыз. Эми менин сунушумда бул кербен ушу менен токтоп калбаса, себеби элдин көпчүлүгү айыл элинде жашайт. Мына өзүңүздөргө белгилүү, кайсыл жерге барба, айыл жеринде врачтар жетишсиз. Ошол эле терапевт, ошол эле хирург, ошол эле лор, иши кылып врачтар жетишсиз. Ошол учурдан пайдаланып, жаңы бүтүп аткан ошол врачтарды, жаңы бүтүп аткан специалисттерди ошо айыл элине хотя бы 1-2 жыл, 3 жыл жанагы интернатсыз өтүп кеткенге да сунуш кылат элем. Мына мен жергиликтүү бийликтин башчысы катары айтып коюшум керек. Ошо келсе шартында түзүп бермекпиз. Ошол үй жай менен камсыз кылып бермекпиз. Айыл элине бул өтө чоң мындай бир колдоо болмок да. Мына бүгүн келип бизге телемедицинаны куруп берип аткан балдарга чоң рахмат. Баарыңардын ишиңерде ийгилик болсун. Ушундай телемедицина Кыргызстанда өнүгө өрүсүнө мен кошуламын. Все нормально. Биздин саламаттык сактоо министрлигине, жаш дарыгерлердин ассоциациясына ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул топ келип, биздин Токтогул районунда жайгашкан Белалды айыл өкмөтүнүн тоолуу аймакта жайгашкан айылдын жалпы тургундарын медициналык кароодон өткөзүп, өздөрүнүн квалификациялуу медициналык жардамдарын көргөзгөндүктөрү үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай топ ар дайым келип турса, элге медициналык кызматтын сапаттуулугу артарына ишенебиз. Биздин айыл ушул Кетмен төбөрүнөн алыс жайланышкан айыл. Биз ошол алыстыктан көп биздин жашоочулар бул центрге барып көп көрүнө албайт. Анан булар келип калып мына азыр биздин айылдакылар баары ыраазы. Ушу булардын келгенине баардыгы азыр эрте менен келген ушул убакка жер очередь. Баардыгы көрүнүп, баары ыраазы болуп кетишип атышат. Буларга чоң рахмат.
pressure. But you know we're not the same. So we can swing, so we can wear the sweat, baby. Біздің академиямыз Лейлек районы телемедициналық орнатып, Шардамшық больницалармен байланысқан медицинский точка. Ошто бар, Ошто детский областной бар. Андан кейінгі уже только Нарын, Баткенде, кстати, бар. Баткенге былтыр қойды? Баткенде ушул Элзар азыр реанимацияда бар, радонда бар, оларға қантип жасылды? Пойыза барчу, анда мен да туташтырып берем. Чтобы силер бири көрүп сүйлөшкөндөй болот. Реанимация отуруп эле бул жакта. Мындай тиги колонка болсо эң жакшы. Анда болсо силер роддомдон туруп эле Бишкекке чалып. Соң документ берсе. Акимда депчи. Жаш дарыгерлер тобу келип элди көрүп элге кызмат кылып атышат. Бардыгыбыз ушу мен Өзгөрүш айылынын элинин атынан ыраазычылык билдирем. Бардыгы ушу шаарга барып көрүнүшкө мүмкүнчүлүгү келбегендердин бардыгы бүгүн ушу бекер көрүнүп келишти. Жаш дарыгерлер ассоциациясына чоң терең ыраазычылык билдирип кетебиз биздин коллективдин атынан. Мен ушу Өзгөрүш айылында Чодош мектебинде мугалим болуп иштейм. Фамилиям Нуралиева Дарякан. Мына бүгүн бизге атайын Бишкек шаарынан ушу улуттук госпиталдан Ушул биз экспедиция ушул врачтар менен ушу өзүбүздүн Баткен областынын Лейлек районунун ушу Сумбул айыл өкмөтүнө экспедиция уюштурганбыз, ушу студенттер тобу. Андан башка оору көп экен. Бияка врачтар жетишпейт экен, чындыгын айтканда. Ошо Атың ким? Сабина. Ушул жергиликтүү ооруларды көрүп, ар кандай УЗИ функционалдык диагностика келген, ошондой эле да кан тамыр хирургу, общий хирург болуп, кардиолог келип, студенттердин жардамы менен, анан жергиликтүү ФАПтын жардамы менен да өзүнчө баягы элди карап консультация берип атабыз. Да жумушу суланып атат. Мындан дагы кийинки эртең Көк Таш айылына баргантабыз, андан кийин Искра деген айылга баргантабыз. Чоң рахмат. Сиздер көрүп тургандай эле аба ырайы бизге мындай жаңы бир нерсе көрсөтүп турат. Туман басып, жаан жааган жатат. Бир аз суугураак болду, жумушту улантабыз, кеттик.
Мен мына Сумлай өкмөтүнүн Сардыбай айылынын тургунумун. Bu yerде туылгандан бери жашаймын, өзүм азыр пенсионермин. Мына биздин айылда 1,5 мың халк жашайт. Булар көбүнчө райондон алыс, облустан алыс, көп ооруган адамдар, мындай шарты оорлор бара албайт, больницага, ооруканага кайрылышка кыйын. Мындай кара-картаңдар көп, жардамды жакшы алышты. Бул балдарга өтө чоң окууларына ийгилик. Мына эсен аман бүтүп кетсе, дагы элге көп кызмат көрсөтөт деп ишенебиз. Мына келген врачтарга дагы чоң рахмат. İşlerine ilgili dagы elge kızmat kıla bersin, Kırgızstanımıza kızmat kılsın. Денсаулыктын сакчылары ушул элдин өмүрү деп элге кам көрүп 1000 километрден атайын атартып жол картып келгениңер үчүн чоң рахмат. Ушул кичинекей айылдын элин аз болсок дагы саз ойлоп, ушу силерди колдоп. Саламатсыздарбы достор, мен силерди бир ирет ушул инициатива чыгарган студенттер менен тааныштырайын дедим. Жарды кандай болсо да жарды салымыбызды кошуу. Бул деген биз өзү врач болуп калган учурдан баштап эмес, колдон келсе азыр студенттик кезден баштап. Андан кийин биз азыр айтып кеткендей, бул деген Бишкек шаарынан 1000 км алыста турган эң эле Кыргызстандын эң четки жери болгон үчүн врачтар өтө аз, ошон үчүн врачка элдер муктаж. Ошон үчүн анан өтө көп жайылган оорулардын алдын алуу да. Ошол негизги максат. Мына бүгүн келип бизге телемедицинаны куруп берип аткан балдарга чоң рахмат. Баарыңардын ишиңерде ийгилик болсун. Ушундай телемедицина Кыргызстанда өнүгө берсине мен кошуламын. О, все нормально. Ассоциация молодых врачей ушул топко чоң рахматыбызды айтабыз. Эми менин сунушумда бул кербен ушу менен токтоп калбаса, себеби элдин көпчүлүгү айыл элинде жашайт. Мына өзүңүздөргө белгилүү, кайсыл жерге барба, айыл жеринде врачтар жетишсиз. Ошол эле терапевт, ошол эле хирург, ошол эле лор, иши кылып врачтар жетишсиз. Ошол учурдан пайдаланып, жаңы бүтүп аткан ошол врачтарды, жаңы бүтүп аткан специалисттерди ошо айыл элине хотя бы 1-2 жыл, 3 жыл жанагы интернатсыз өтүп кеткенге да сунуш кылат элем. Мына мен жергиликтүү бийликтин башчысы катары айтып коюшум керек. Ошо келсе шартында түзүп бермекпиз. Ошол үй жай менен камсыз кылып бермекпиз. Айыл элине бул өтө чоң мындай бир колдоо болмок да. Как вы знаете, в нашей системе здравоохранения очень много проблем, и их мы сможем решить только вместе. Вместе наша сила. Вступайте в ассоциацию молодых врачей.